Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандардын саны өсүүдө. Өлкө боюнча жыл сайын 700-гө жакын жаңы учур катталат. ВИЧ инфекциясы эпидемиялык статуска ээ болуп, 2920 адамдын өмүрүн алып кетти. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жеңүү программасы 5 жыл сайын ишке кирет. Акыркысы 2017 жылдан 2021 жылга чейинки мезгилде бекитилген. Пландалган бюджет 33 миллион долларды түзгөн. Ал аяктагандан бери 6 ай өттү. Бирок алардын максатына жете алыштыбы? Бирок биринчиден, ВИЧ деген эмне? ВИЧ адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу. Ал организмге киргенде иммунитетти алсыратат жана акырындык менен жок кылат. Терапия албаса ВИЧ СПИДке айланат. Бул баскычта иммундук система ушунчалык алсырап, ал башка адамдар сезбей калган оору менен да күрөшө албай, аягында өлүмгө алып келет. ВИЧ инфекциясын жеңүү программасы 6 негизги пункттан турат. Келгиле алардын ар бирин карап көрөлү жана максаттарыбызга жете алдыкпы же жокпу карайлы. Биринчи максат 2021 жылга калктын негизги топторунун арасында ВИЧтин жаңы жугуштуулугун 50%га кыскартуу. Негизги топтор деген бул калктын инфекцияга эң кабылган бөлүгү. Аларга баңгизаттарды колдонгондор, секс кызматкерлер жана камактагылар кирет. Программанын бул пункту баңгизаттын ийне сайган, башкача айтканда шприц аркылуу колдонгондорго багытталган. Республикалык СПИД борборунун маалыматы боюнча 2015 жылы ийне жолу менен ВИЧ 149 адамга жуккан. Ал эми 2021 жылы 32 адам катталган. Чынында эле ВИЧ ийне аркылуу жуктуруу 79%га азайган. Бирок Кыргызстанда вирустун жугуу жолдору кескин өзгөрдү. Эгерде мурда вирус инфекция жолу менен көбүрөөк берилсе, азыр 4төн 3-өө жыныстык жол менен жугат. Ошентип 2017-2021 жылдар аралыгындагы программалык мезгилде өлкө боюнча жаңы жуктуруулардын жалпы саны өткөн жылдарга салыштырмалуу 26%га өскөн. Программанын экинчи милдети ВИЧке чалдыккандардын 90%-ын терапия, башкача айтканда дары-дармек менен камсыз кылуу. Учурда вирусту толук айыктыруу мүмкүн эмес. Бирок анын организмде өнүгүшүнө тоскоол болгон терапиянын жардамы менен вирусту басууга болот. Жалпысынан 2022 жылдын 1 майына карата Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктурган 8000ге жакын адам катталып, аларга терапия жазылган. Алардын 5000ден бир аз ашыгы гана дары-дармектерди ичет. Бул болгону 65%-ын түзөт. Бул максат ишке ашкан жок дегенди билдирет. Буга чейинки 2012-2016 жылдар программасы да бул максатты ишке ашыра алган эмес. Жыйынтыктоочу отчетто себебин ВИЧ позитивдүү адамдарды басмырлоо болгон. Жана ошонун айынан алар профилактикага катышуудан баш тартышкан. Анын үстүнө биздин өлкөдө алардын ВИЧ статусун сыр сактоо кыйын. Бул инфекция уят стигманы алып жүрөт. Жана мыйзам боюнча ал медициналык сыр менен корголгонуна карабастан, адамдар дагы эле тааныштары алардын диагнозун билип калат деп коркунушат. Жана бул жумуштан четтетүүгө, бейпилдикке жана басмырлоого алып келиши мүмкүн. Үчүнчү максат терапия алып жаткан адамдардын 90%-ынын вирусун басуу. Терапия менен басылган вирус СПИД стадиясына өтпөйт. Ошондой эле инфекциянын жыныстык жол менен жугуу коркунучун минимумга чейин азайтат. Программанын алкагында мамлекет буга чейин терапия алып жаткан адамдардын 90%-ын вирустук жүгүн басууну каалап, натыйжада 89%га жетише алган. Милдет аткарылды, бирок бул 89% ВИЧке чалдыккандардын жарымын гана түзөрүн белгилей кетүү керек. Бул 3000ден ашык адам инфекциянын активдүү түрүндө экенин билдирет. 4-үнчү максат ВИЧтин энеден балага жугушунун жаңы учурларын 2%га чейин кыскартуу. Балага инфекция энеден жуккан учурда адистер вертикалдуу жугуу жол деп аташат. Ал эпидемиянын жалпы калкка өтүшү жөнүндө айтып турат. Программаны ишке ашыруу мезгилинде 2012-2016 жылдар аралыгында 99 бала энесинен ВИЧти жуктуруп алган. Бул көрсөткүч 3,2%ды түзгөн. Ал эми акыркы 5 жылдыктын акырына карата жугузуу көрсөткүчү 2,4%га чейин кыскарган. Бирок бул азайыш болгону 6 баланы түзөт. Көбүнчө төрөт учурунда ВИЧ позитивдүү аялдар диний ишениминен улам терапиядан баш тартышат. 2019 жылы 5 аял ушундай кылган. ВИЧти эмчек эмизүү аркылуу жуктуруп алуу коркунучуна карабастан 135 ымыркайдын 3-өсү терапиядан өтпөгөн энелер тарабынан эмизилген. Алар баланы жасалма тамактандыруудан таптакыр баш тартышат. 5-чи максат ВИЧке каршы программанын мамлекет тарабынан каржылоосун 50%га чейин көбөйтүү. Мамлекеттик бюджет программанын чыгашаларынын 50%-ынан кем эмесин жабуу керек болчу. Булар дары-дармектер, ВИЧке анализ жүргүзүү, медициналык кызматкерлердин айлык акысы жана жабдуулар. Республикалык СПИД борборунун расмий маалыматы боюнча программаны ишке ашырууга 4 жылда 44,5 миллион жумшалган. Анын 80%-ы эл аралык уюмдар тарабынан жабылган. 17% гана мамлекеттик бюджеттен,
ал эми калган 3% жеке жактар тарабынан бөлүнгөн. 6 максат ВИЧ позитивдүү адамдарга карата стигманын жана дискриминациянын деңгээлин 0 чейин төмөндөтүү. Сурамжылоонун жыйынтыгынан кыргызстандыктардын жарымынан көбү ВИЧ илдети бар сатуучудан жашылча сатып алат белеңер деген суроого жок деп жооп беришкен. Сиздин оюңузча, ВИЧ инфекциясы бар балдар, ВИЧ инфекциясы жок балдар менен бир мектепке бара алышабы деген суроого 45% жок, болбойт деп жооп беришкен. Калк вирустун кандай жол менен жуга тургандыгын начар билет. Ошондуктан алар коркуп, ВИЧ илдети барлардан качууга түртөт. ВИЧке чалдыккан бардык адамдар дискриминацияга дуушар болушат. Бирок калктын негизги топтору, анын ичинде ийне аркылуу баңгизат колдонгондор жана секс кызматкерлери өзгөчө аялуу келишет. Аларды мамлекеттик органдар, мисалы Ички иштер министрлиги көбүнчө кодулайт. Райтердин жүрүшүндө Ички иштер министрлигинин кызматкерлери калктын негизги катмарлары менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек. Бирок РИАК статистикасына ылайык, сурамжылоого катышкан 166 секс кызматкерлердин жарымы милиция тарабынан кордолгон, шантаж жана опузага алынган деп жооп беришкен. Бул өлкөдө ВИЧ кырдаалдын начарлашына алып келет. 2018-жылы 5141 адам профилактикадан өтсө, 2 жылдан кийин алардын саны 3487 адамга азайган. Коомдун жана өзгөчө мамлекеттик органдардын ВИЧке чалдыккандарга карата мындай мамилеси аларды жашырынып, каттоодон өтпөй коюуга мажбурлайт. Ал адамдардын терапия албай калышына алып келет. Анын айынан вирус спид стадиясына өтүп, башка адамдарга жугат. Көпчүлүк учурларда тапшырмалар өз максатына жеткен эмес. Мунун негизги себеби дискриминация болгон. ВИЧ жөнүндө 90-жылдары ойлоп табылган көптөгөн коркунучтуу мифтер, уламыштар бар. Бирок азыркы учурда алардын чындыкка эч кандай тиешеси жок. Вирус тууралуу мифтер, тесттен кантип өтүү жана өзүңүздү кантип коргоо керектиги тууралуу видеону биздин профилде караңыз. ВИЧ жөнүндө 90-жылдары ойлоп табылган көптөгөн коркунучтуу мифтер жана уламыштар бар. Бирок азыркы учурда алардын чындыкка эч кандай тиешеси жок. Вирус тууралуу мифтер, тесттен кантип өтүү керек жана өзүңүздү кантип коргоо керектиги тууралуу видеону биздин профилден караңыз. Анткени бул көйгөй ар бирибизге тиешелүү. Бул видеону жакындарыңыз менен бөлүшүңүз жана ден соолугуңузду сактаңыз. Көрүшкөнчө.